Өө, сен бияктасың эмне? Мен сен бүт кинотеатр кыдырып издеп жүрөм. А сен болсо ушундай сулуу кыздарды тартып атасың. Биз достор, бүгүн Байкуш эки кино тасмасын көргөнү келдик. Азыр кино жаратуучулары эмне деп айтышат? Бул кино тасма жөнүндө жана кино көрүүчү, токто. Кино жаратуучулары эмне деп айтышат? Ушул берүүнүн ичинде бардык маалыматтар бар. Биз менен болсоңуздар, алдыда кызыктуу берүү күтүп турат. Кеттик. Кеттик. Александр, кандайсыз? Мен жакшысыз, кандайсыз? Жүрөбүз, акырындан иштеп атабыз. Жаман байып атасыңар, э? Жөн негизи эле этномедиа байып атасыңар өзүчү. Байылды эми. Кудай куткылсын. Ошо буюрса жалгыз кинотеатрбыз, эми иштейли да. Эмне жаңылык байке? Эмне болуп атат? Жаңылык жок. Мен ырчы болуп кеткен барсың. Жаржырайт. Бирлерим бар да. Менин досум дегенчи. Кут болсун. Угуп калган. Берекелерден хит болуп атабы? Билбейм, эл айтсын. Ырчылар деп эл айтсын деп. Эме ырчыл мындайча айтканда жылдыз орус менен ойнойсузбу? Жок. Болду, баам. Мурдагыдай. Арык болсом да орусам жарашмак да, азыр не вариант го дейт. Алейкум ассалам, этномедиа. Куш келипсиңер. Жакшысыңарбы? Кандай жүрсүңөр? Ой, шүгүр, жакшы. Кичине волнение болтабыз, переживание болтабыз, а так Кудайга шүгүр бар. Айткандай волнение эмелердин баары баягы биринчи бөлүгүнөн мындай өзгөчөрөөкпү же азыр биринчи бөлүгүндө деле ушундай волнение? Маны өзүңөр көрөсүңөр да, аны. Же волнение айтасыңарбы? Волнение биринчиден өзгөчөрөөк. Биринчиден мындан да калктуу толкунданганмын. Азыр болсо башка мындай моменттерге толкунданып атам, бирок кино жагат го деп что-то почему-то ушундай бир сезимдер бар да. Кудай буйрса. Негизи мисалы үчүн биринчи бөлүгүнөн кийин экинчи бөлүгүн жоопкерчилик чоң да. Себеп дегенде экинчисинде мындай күтүшөт аябай. Өзүңүз экинчи бөлүгү жөнүндө айтып кетсеңиз, канчалык деңгээлде айырмасы бар? Негизи экинчи бөлүгү чындап эле айырмаланат биринчиден. Биз ушул сценарий жазып атканда, балдар сценарий жазып атканда негизги бир максаты бар болчу, бул ар бир сценада жок дегенде бир тамаша болуш керек. Ар бир сценада. Ошого биз кандай бир эмес, эки дагы эмес, 3-4 тамашаны киргизүүгө аракет кылдык. Өтө оор жумуш болду. Бирок менин оюмча балдар өтө сценаристтер өтө жакшы оор жумушту жакшы аткарышты. Съемкада болсо Асхат байке, Нуркул, Гүлжамал эже, Айжаны болуп туруп эле тамашалар мындан да көбүрөөк болду. Мындай импровизация жагынанчы. Мындан дагы мындай жизнерээк болуп, ошого менин оюмча экинчи бөлүгү биринчиге караганда үркүнүчтүүрөөк деп ойлойм. Жакшы, кош келипсиңер. Экинчи бөлүгүндө жоопкерчилик аябай чоң. Толкундан атпайбы? Албетте. Экинчи даже биринчисинен да өтүп толкундан атасы эки эсе. Экинчи бөлүгүнүн максаты эмне ошол кинонун? Бул үй бүлөлүк комедия. Үй бүлөнүн ичиндеги баалуулуктар, үй бүлөнүн философиясы ошо жакыныраак эле. Ошо үй бүлө бекем болуш керек, бири-бирине мындай уважение менен бири-бирин түшүнүп, жакшы мамиле кылыш керек. Үй бүлөлүк баягы бакытты катыта турган. Негизги айырмасы биринчи бөлүгү менен экинчи бөлүгүнүн айырмасы сиз үчүн жаңы режиссерлук жактардан кандай айырма болду? Бул жакта такыр башка тартуучу топ иштеди. Биринчисинде башка тартуучу топ болгон. Мунусунда эми айырмасы бар болуш керек. Бирок история жагынан дагы айырмасы башкача, эми эки башка кинода. Экинчиси бул кичине эмерек, күлкүмүштүүрөөк. Күлкүлүү окуялар көбүрөөк экинчисинде камтылган. Бирок точно ошол эле үй бүлө, точно ошол эле үйдө биринчисин көрүп аткандай эле болуп кетет да. Кино жөнүндө. Жаңы айтып кеттиңиз, Байкуш бири жакында эле көрдүм, кечээ эле. Жакында эле көрдүм. Ачык эле айтыш керек, жигиттер кечирип койгула, пожалуйста. Эми мен кинотеатрга келип көргүнчө, прокаттан алынганда, закрытый показда да биринчисинде башка жакта болуп калгам. Ошон үчүн кече эмес, эми баягы YouTubeга чыгарды го, чыгарган эле. Этномедиа каналынан. Этномедианын YouTube каналынан көрдүм. Сон жагатма, өтөт да мындай. Өз негизи эле ачык эле айтыш керек эле. Кээ бирлер келип, сонун кино болуп тур деп ойлойм. Кетесиң го көңүл үчүн. Жөн эле. Жакшы экен. Мага негедир негизи эле ушул жакта байкелер достордун иштегендер аябай эле жагат. Актёрдук курамдагы Асхат байке бар. Асхат байке деле мындай тайкеңдей болуп го. Баарына роднойдой болчу. Ошол буйрса бул операция Пантера дейт. Буйрса бул бөлүгүнөн дагы бир сон кино күтүп атам, күтүп атам. Ожидание. Чоң. Конкуренция күчтүү. Билип атасыз, көрүп атасыз, мындай корккон жоксуңарбы киноңор үчүн?
чын айтканда корккон жокпуз. Месть кино чыгат экен, Кудай буйруса, бул биздин досторубуз. Досторго только ийгилик каалайт экенсиң да. Мен бизден дагы жакшы болуп кетсин деп каалайт экенсиң. Өтө эмес, бирок бар экен. Калайсыз болду. Ооба, аяш, бул аяш сөз жок, поэтому биз билип туруп эле ошол күнү чыгып атабыз. Эми эл калыс, элге жакса, азыркы учурда мен байкадым, эл деле байкап калды. Жакшы кинонун дагы жаман кино арманып калды, анан жакшы киного эл барат экен. Ошого биз мындай деле корккон деле жокпуз. Эми эл көрөт, элге жакса биз дагы ыраазы болобуз деген эле ойдобуз. Негизи биринчи бөлүгүндө Радик Эшимов режиссер болчу, экинчисинде Белек Тургунов. Эмне себептен алмашып кетти? Себеби жөнөкөй, Радик азыркы учурда бир чоң долбоор алган, ошо чоң долбоордун астында иштеп аткан учуру. Белек болсо, албетте бул мыкты режиссер. Биринчи бөлүктө дагы Радик режиссер эткен, бирок Белек ар дайым жанында жүргөндө, бүт процессти башынан баштап аягына чейин өткөргөн. Экинчисинде болсо мындай оор деле жумуш болгон жок. Белектин тажрыйбасы чоң. Ошо менен силерге ийгилик каалайбыз. Жакшы кино болсун. Трейлерин көрдүм, өтө сонун. Чынын айтайын. Чоң рахмат. Мен өзү чын айтканда Этномедиага өтө ыраазы болуп калдым. Биринчиден силер ар дайым кыргыз киносун мынтип колдоп жүрөсүңөр. Өз алтында болгон убактыңарды бөлүп келип, ошондой элдин маанайын көтөрүп, анан ошондой эле сонун онлайн портал бар, Этномедиа. Ошол онлайн порталдан канча деген адамдар, чет өлкөдөн жүргөн адамдар дагы көрүп, мамлекетибизди, Кыргызстаныбызды сагынып турган кезде Этномедиага кирип, ошо сагынычтын тарайт экен. Жана ошондой эле кече жакында биринчи бөлүгүбүз, Байкуштун биринчиси, атайын биз Этномедиа каналына жүктөдүк. Кудайга шүгүр, мына ошол бир күндө эле 2 күндүн ичинде эле 1 миллион көрүүчүлөр көрүп коюптур. Бизге бул өтө чоң жетишкендик, Этномедиага чоң ыраазычылык. Жана ошондой эле айтып кеткен нерсе, бул биринчиси чыккан Этномедиага. Экинчиси мына азыр көрөбүз баарыбыз кинотеатрда. Ошого баарыңыздарды экинчиге, Байкуш 2ге дагы чакырабыз, келип бериңиздер. Кинотеатрларга, ооба. Анан акыркы суроо эстеп кеттим. Этномедиа качан чыгып калышы мүмкүн? Этномедиа Кудай буйруса где-то 2 жылдан кийин чыгат. Кудай буйруса жакын арада дагы беребиз. Обязательно. Негизи кинодо менин оюмча биринчи бөлүгүндөгү актерлорду экинчи бөлүгүнө баарын чакыртып келиш кыйын да, башка каармандарды. Силер кантип чогулттуңар актерлордун баарын? Биз аларга деле бизге окшоп биринчи бөлүгү жаккан да. Анан ошол эле үй бүлөнү, ошол эле каармандарды дагы бир жолу жараталы, дагы бир жолу тарталы десек, алар деле көп каршы болбой, ооба макул, давайте Байкуш болсо анда тарталы деп макулдугун беришти. Негизи кино талаасында көптөгөн кызыктуу окуялар болот. Көптөгөн кыйынчылыктар болот. Эсиңизде мындай суроо берер менен эстей турган бир кызыктуу окуя же кыйынчылык кандайдыр бир? Эмне кызыктуу окуя болду? Бул тасмабызда эң кызыктуу окуясы эме болду. Нуркул Адылбеков башкы каарман Жаныбекти аткарып берген. Жонини. Ошонун ал кыздуу болду ошо тартып атканда. Тартып аткан учурда анан как раз смена бүткөндөн кийин эле шашып ушуп келип калды эле. Мен бүттү, меники бүттү деп оттан кой тур, текшерип алалы, биз КППны карайлы, анан сценарийди карайлы, выборканы карайлы деп жүрсөк, аябай шашып оттан, анан негизи эмне болду эле десек, Мадаленаны роддомго алып кетиптир уже дейт. Абей бар анан деп коер. Ошол биз менен жүрөт. Профессионалдык да. Мен ошо кино берилген да. Үй бүлөсү болот. Билбейм, башка бирөө болсо ал кетип эле калмакта кечирип койгула деп. Ийгилик каалайбыз. Азыр көрөбүз, андан кийин бөлүшөбүз дагы. Буйрса, чоң рахмат. Кандайсыңар, жакшыбы? Тамадан жараша элдер келиптир бүгүн, Иман болот, не болот деп. Бүгүн Байкуш экинин жабап көрсөтүшүнө Байкуш тамадан чакырыштыр, өзүм шотмун бүгүн. Бүгүн сторис киргизчү коноктор жок экен, анда жөн эле эс алып кеткиле, аны бекер кино көрүп дегенде, Так, 7-чи квартал Эрмек Талайбеков келдиби? Жакында эле кыз болду, кол чагып коелу, бешик болсо бек болсун. Аябай сүйүнүп атабыз. Анан эме Өч деген кино чыгат экен жакында, Меш дейт. 967 күн калды деп эле сториси келип атат. Кудай буйрса жакында калды, такыр эле башталбай койду киносу. Жакында Өч болот экен.
Ана негізінде кино тартқан бая жұмыртқа құрт жегенде болып қалды, Жұма сайын закат показға той барғандай ортабыз. Жақында жар айтып отқандарда кино тартпаштайды деп қорқытабыз уже. Ошол келіңіздер, бол чалалар болсын, киноңызды баштайлы, Саламатсыз, қош келіпсіз. Қайсы сұрау бойынша? Саламатшылық. Менің атым Джонни. Не oldu sana Джонни? Ne oldu? Hemen ben kızım sen boşu ayaktırız lan. Ben kötü Senin atan var mı da sırağında? Yok der benimle. Zaten. Ana baranga jeri жоқ. Болса да Hem nesi olsa da erten alıp geliş gerek. Seni alıp gelirsin. Seni seviyor ki. Hey. Ayakta tutasın ki yapmaya. Oy gevrüler noşuldan ayaktaşsın koyma. Sen Korakka, çotka düşündür. Ne olursa biz yerinde kız. Ne? Götür, götür. Erroç. Ver çılgana tabii ki. Sırf usulü. Atası şu. Çocuğu usul. Doğru, bağır özel kalite. Аябай сонун кино болуп тур. Негизи эле биринчиси аябай мага жаккан кино бул Байкуш 1. Экинчиси дагы негизи эле ушул франшиза катарында колдонуп, ушул аябай өзүнө сүймөнчүлүккө мындай ээ кылган бир үй бүлө бул азыркы Света, Эркин. Ошо аябай экинчи часть дагы аябай сонун экен, көргүлө. Аябай сонун. Баштан айына чейин күлүп отурасыңар. Мощный, крутой, классный. Көргөндө арманда, көрбөгөндө арманда, ошондон көрүп армандоого. Вообще шикарно. Кино башынан аягына чейин кечке күлүп, тамагымда чыкпай калды. Рахмат. Чыкпай калды, рахмат. В целом такой фильм, такой на одном дыхании, башынан аяғына чейин. Анан эң негизгиси мындай. Жакшы мындай достор чоң компания менен келсең өтө жакшы болчу эми, неге дегенде мен башынан аяғына чейин токтолбой күлүп отурдум. Аягында эле бир моменттер болот экен, тиги Асхат байкебизге аты кийген жери элечи. Эми бул интрига болсун. Асхат байкебизге ок тиет. Асхат ок тиет. Көрүүчүлөргө, ну, в целом классная комедия, я думаю, полное оправдание своего статуса, народная такая, добрая. Эми Асхат байкебизге, биздин Нуркулга, эжекебизге сөз жок. Башынан аягына чейин жөн эле 3 адам бир кинону жасап коюштур да, молодцы. Рахмат, калтырды. Сонун мага негизи Бектурлар, негизи Айдын студиясында болгон балдардын чыгармачылыгы негизи эле жагат. Бул жакта өзгөчө бир юмор бар экен. Байке профессионал да. Образы өзгөчө бир жан берип, башкача бир образдар берип кетиптир. Сонун жакты. Кино аябай экен. Күтпөгөн жерден биздин студиядан эметилген, даярдалган. То есть монтаж болгон. Аябай жакшы болуптур. Мен күткөн эмесмин. Вроде бы жаныбызда турганда монтаж кылып атышкан, бирок көңүл эле урган эмес. Ооба, бирок аябай эме экен, күлкүлүү экен. Келгиле, кстати, келгиле, барыңар келип көрүп кеткиле. Көрүп кетишет, сиз айткандай. Өзүңөрдүн киноңор качан чыгат? Буюрса бир жумадан кийин. Бир жумадан жолугушабыз. Бир жумага чейин ушул кино көрүп тургандан кийин, анан биз келебиз. Хорошо, рахмат. Кино тосмос. Всё, рахмат. Ну, я хочу поблагодарить ребят, Нурсултан, Белек, вообще On Production за... Мне понравилось, то есть я зашел и от начала до конца посмеялся. То есть действительно комедия, действительно смешная. Были затронуты какие-то социальные проблемы, которые в итоге они в фильме решили. Семейные вот эти заварушки очень интересные. И игра актеров просто прелесть, конечно. Блин, Байкевич, Эжеке, Нуркул тоже. Ну, классно вообще. Мы получили удовольствие, поэтому только самые лучшие отзывы. Главное, отдохнули. Отдохнули, да. Забыл обо всем, как будто Бирсейра ушел. История начинает. Гриб чыктым.
Сейчас вернулся, не знаю, где я, что я, кто я. Куда мне Да, куда мне дальше идти? Хочется вот вернуться снова в этот фильм, поэтому қолдан келсе үчүнчү бөлүктү тартышсын. Биз аябай күтөбүз. Кудай буйрса келебиз, көрөбүз, дагы бир рахат алабыз деген жакшы ниет бар. Мына достор, кинону чын эле көрдүк. Чындыгында бул жөнөкөй эле мен алып баруучу катары эмес, чындыгы көрүүчү катары айтып атам. Кинону көрүп бүткөндөн кийин ушунча каткырдык. Мен акыркы жолу эстесем 3-класста ушундай каткыргам. Барыңыздарды 28 сентябрдан баштап Бишкек шаарындагы бардык кинотеатрлардан ушул Байкуш 2 Операция Черная пантера деген кино тасмасын көрүп кеткиле. Жалпы эл менен бөлүшкүлө, кыргыз киносу өнүгө берсин. Барыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө. Силер менен мен Бакыт Адамалиев.